Деги эле жылдыз дегенде эмнени түшүнөбүз? Асмандагы жылдыздар жөнөкөй көзгө жымыңдап, кичинекей оттун учкуну сыяктуу көрүнөт. Биз ушуну жылдыз деп билебиз. Чындыгында ар бир жылдыз жарык чыгаруучу өтө ысык, зор шаар. Ал негизинен газ абалындагы сутек менен гелийден турат. Күн ошондой жылдыздардын бири. Ал эми жылдыздар бизден өтө алыс турган күндөр деп карашсак болот. Жылдыздардын борборундагы газдар өтө катуу, кысылган жана абдан ысык. Мындай шартта сутек акырындык менен гелийге айланат. Бул кубулуш астрономия илиминде ядролук реакция деп аталат. Алардын температурасы миллиондогон градуска жетет. Проксима Центавра күнгө жакын жайгашкан жылдыз. Биз жерден күнгө чейинки аралык 150 миллион километрди түзөрүн билебиз. Ал эми Проксима Центаврага чейинки аралык 42 000 миллиард километрди түзөт. Демек аралык 180 миллион эсеге узун. Биздин галактикада азыркы эсептөөлөр көрсөткөндөй 200 миллиард жылдыз бар деп эсептелинет. Көрүүсү жакшы адам ар бир жарык шар боюнча 3000, ал эми асмандан 6000дей жылдызды көрө алат. Эми карап көргүлө. Бир жылдызды 1 секундада эсептейли дейле. Анда асмандагы жылдыздарды эсептөөгө 30 жыл убактыбызды сапташыбыз керек болот экен. Төмөндө айтылган ядролук реакция учурунда жылдыз затынын белгилүү бир бөлүгү жарык нуруна айланат. Мисалы күнгө жарык чыгарып азаят. Башкача айтканда ал секунда сайын 4 миллион тонна салмагын жоготот. Бирок мындан чочулууга болду. Анткени күн көп жоготууга учураганда карабастан, анын запасы өтө көп. Ошондуктан күн да, башка жылдыздар да көптөгөн миллиард жылдар бою жарыктана беришет. Көпчүлүк жылдыздардын жашы 1 миллиарддан 10 миллиард жашка чейин. Айрым жылдыздардын болжол менен 13 миллиард жашта болушу мүмкүн. Табылган эң эски жылдыз болжол менен 14 миллиард жыл жашаган. Ядродогу сутек энергиясы төгөнгөндөн кийин жылдыз кызыл гигантка айланат. Канчалык чоң болсо, ошончолук тез жарылууга учурайт. Кошумча айта кетчү нерсе, күндөн 10-300 эсе чоң алып жылдыздар да бар. Эгер булар күндүн ордунда болсо, анда Марс жана Юпитер орбиталарын анын ичинде калат. Эң ысык жылдыздар ак же көгүлдүр түстө болушат. Алардын бетинин температурасы 10 000 100 000 градуска чейин жетет. Жылдыздардын кээ бирөөлөрү кызгылт түстө. Биздин күн сары жылдыздардын түрүнө кирет. Байыркы окумуштуулар абдан жарык, көрүнүктүү жылдыздарды белгилүү бир топторго бириктиришкен. Алар эреже катарында ар бир топ жылдызга жомоктогу уламыштагы аттарды коюшкан. Мисалга ала кетсек, чоң жетиген, Кассиопея, Валапас жана башка. Топ жылдыздардын аттары ушундайча пайда болгон. Бул кыскача болгон видеодон жылдыздар боюнча керектүү маалыматка ээ болдуңуздар деп ишенем. Номер 52 Кыргыз-Түрк достук атындагы мектеп лицейинин 11 класстын окуучусу Нурбекова Мухсина.